Ушул жерби? Айдынлы оолу турак үйү, номер 34, квартира 2. Ооба, ушул жер. Сен унаада күтүп тур, мен сүйлөшүп келейин, бат эле. Албетте 5 сааттык жолдон унаада отуруп туруу үчүн келдим. Туура айтасың. Жесор, неге кежиленип атасың? Бул кыз полицияга эч нерсе айтпаптыр. Жалгыз келүүмдүн себеби аны коркутпай, бир нерсе биле турган болсо билип кайтуу. Анан Сен азыр аны коркутасың. Бул жерге келген өзү ишке жарабай калат. коркутуп дейсиңби? Ал кыз менден эмне коркмой эле, мен эмне коркунучтуу белем. Дал ушундай сөздөрүңдөн, орой мамилеңден. Мен эмне орой белем. Уксаң, ал кыз сени тааныбайт. А биздин аз да болсо жакындыгыбыз бар. Билгенин айтып берет. Макул, эмне айта турган болсо айта берсин. Мен сенин жаныңда угуп эле отурам. Жесур, суранам. Дагы бүт баарын тамтыракайын чыгарасың. Дагыбы? Эң сонун. Дагы ошондойбу? Сен баарын жайгарасың, мен боткосун чыгарам, туурабы? Сүйлөшчү сөзүбүз бул эмес азыр. Анда эмне? Эмне жөндө сөз кылбайлы, мен азыр сени менен кошо кирем, бүттү. Жакшы, макул, жүр. Бирок билип кой, эгер айтпай койсо сен күнөөлүү болосуң. Сухан, мени күнөөлөгөндөн башка ишиң жокпу? Болду эми. Мен бул жерге чейин келдим, иштин аягына чыгам, түшүнүп атасыңбы мени? Себеби бул тема сеники эмес, меники. Апам жөнүндө сөз болуп жатат. Менин болсо атам коркунучта. Бул окуяны ким эмне себептен уюштурган болсо, менин да бактымды талкалады. Мен ушул себептен күйөөмдөн айрылдым, Жесур. Ошол себептен салыштырууну токтотолу. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул иштин аягына чогуу чыгабыз. Мен да ошону айтып жатам го. Болду эми? 100 жолу баскыладың го. Биз туура дарекке келдикпи деги? Албетте туура даректебиз. Ал квартира бош. Ким керек эле сизге? Сухан айым, Айнур? кош келиңиз. Мен да сизди күтүп аткам, бирок жалгыз келесиз го деп ойлогом. Мен да ошентип ойлогом, бирок Жесурбек апыстан кошулуп калып, жалгыз келүүгө болбой калды. Сен Жесур бей дегенине көңүл бурбай эле кой. Мен чоочун бирөө эмесмин. Айрыкча сүйлөшө турган сөздөрүбүз менин апама тиешелүү. Келиңиздер, үйгө отуруп сүйлөшөлү. Чоң рахмат. Сухан сага эмне айтып бергенин билбейм. Ал деле Гулиенин чарбага келип жашап атканына нааразы. Атаңа миллион жолу айтып түшүндүрдүм, бирок укпай жатпайбы? Мен сени эмне угуп атам өзү? Корхан, анткени сен ал аялдын кандай жылан экенин билесиң. Жылан экенин мага эмне айтып атасың, Жахиде? Ал аялды өзүң алып келгенсиң. Мен жазамды өтө оор тартипте алып жатпаймынбы ансыз деле? Балабыздын күнөөсү эмне? Гулия ага залакасын тийгизет. Ачык эле мени коркутуп жатпайбы? Балаңды түшүрөм деди. Эмне? Ооба, дал ушинтип айтты. Ал аялга чыдай албай калдым. Эмне кыларымды билбейм. Мунусу аз келгенсип Туран да түрмөдөн чыгат экен жакында. Атам эмнеге айтпай атасың? Экөөңөрдү чогуу өз камкордугуна алыптыр го. Сени да коргоп алсын. Гулиен кандай күчтүү актриса экенин унутуп калган окшойсуң. Атаң мага эч качан ишенбейт. Суу ичип атканда да коркуп атам, дары салып койбоду экен деп. Тепкичтен түшүп келатып, артымдан түртүп жибербес экен деп жүрөгүм козголуп кетет. Ай Кудайым ай, өзүң сактай көр баламды. Жаным менин. Апасынын баласы го. Мен сени коргоп калуу үчүн бүт аракетимди жумшайм.
Sen төрөлгөнгө чейин сени ар кандай жамандыктардан коргоп калсам экен. Жаным менин. Gelсең. Gel, кармап көрсөң. Кармасаң сезсин. Атасы менен таанышсын. Корхан, жалынам сага. Мага кайдыгер болсоң да, жок дегенде балаңды ойлочу. Төрөлгөнгө чейин сенин жаныңда болоюнчу суранам. Кызыбыз үчүн, кызыбыздын коопсуздугу үчүн. Атаңыздын канча убакыттан бери дайыны жок жүрөт? Полициянын айтканына караганда Корлудадан кеткенине 2,5 ай болуптур. Ошондо апам өлгөн күндөн кийин дароо дайынсыз, туурабы? Эмнени кыйтып атасыз? Атам өлтүрдү деппи? Жесурбек эч нерсени кыйткан жок. Биз бул жерге сенин атаңды күнөөлөгөн келген жокпуз. Ал кылды деп да ойлобойбуз. Анты өз атыңдан сүйлө. Аны азырынча билбейбиз. Эч нерсе кылбаган күндө да өлтүргөн кишиге жардам бериши да мүмкүн. Билбей калып, калуусу жок же байкабай калып бул ишке аралашып калуусу мүмкүн. Алданып калышы да мүмкүн. Бул азырынча бир божомол. Эгер күнөөсү жок болсо эмне качып жүрөт анда жашынып? Демек жаман иш жасаганын өзү эң сонун билет. Мен ук, бул ишти мынтип жүргүзө албайбыз. Кимге айтып жатам деги? Сага көнүмүш атат, сурагы жок, жазалоо. Кечирим сурайм, мен атаңызды күнөөлөйүн деген ниетим жок болчу, бирок сиз дагы мени түшүнүп коюңуз. Себеби менин апамды өлтүргөн киши дагы деле эркиндикте бош жүрөт. Атаңдын айта турган сөздөрү биздин ишибизге жарамак. Күбө болуп берүүсү биз үчүн өтө маанилүү. Билген айтпай жана качып жүрүүсү апамды өлтүргөн кишиге жардам берди деген түшүнүк берет. Аябай жакшы түшүнүп турам, ишениңиздер мага. Бирок мен колуман эмне келмек эле? Полицияга дагы айттым, атамды канча ай болду көрө элегиме. Тиги аял менен ала жипти аттаганына апам да таарынып жүрөт. Сүйлөшпөй калганбыз, мен дагы, апам дагы. Качып кеткенден кийин чалган жокпу бир да жолу? Сен шашпай отуруп ойлонуп көр. Каякта жашырынып жүрүшү мүмкүн, балким оюна бир нерсе келер. Тилекке каршы, полиция келип кеткенден бери бир жолу чалдым, бирок номурун да алмаштырып коюптур, байланыша албай койдум. Тиги аял Ойношубу? полицияга айтып бердиңизби ал жөнүндө? Жок. Оюма келбептир. Ким ал? Аты ким? Апам айтып аткан. Сельма беле ушул сыяктуу. Фамилиясы ким? Официант экенин эле билем. Мейманканада иштейт деп айтышкан, билгеним ушул. Кайсы мейманкана? Анысын билбейм. Стамбул тараптагы мейманканалардын биринде болушу мүмкүн. Балким апаң билсе керек. Болушу мүмкүн. Эсептерин текшерип турчу Тынбай. 1 мүнөт. Ай, муну карасаң. Ушунча аял бар бул үйдө. Сени жалгыз калтырып коюштубу? Кана келчи мага, мен түшүндүм эмнеге жалгыз калтырып коюшканын. Тынч жата өрөт турбайсыңбы? Үнүңдү чыгарбасаң сени эч ким карабайт да уулум. Кана кыйкыр өкүр ыйласаң, кыйкыр мени карагылады. Азамат бала. Кана мени карачы, мени карасаң, мына ушундай. Ой, Таксимбек, кечирим сурайм.
Үйдө экениңизди билген жок элем. Каякта жүресиң сен? Сен бул үйгө эмнеге келдиң эле? Бала багыш үчүнбү? Аба салкындап калган үчүн төшөнчүсүн алган үстүнө чыккан болчумун. Алайын мага бериңиз. Кел уулум, кел мага, Зафер бей. Таксим бейге жакшы кал деп айт. Ал эмне Сибей? Таксин чоң ата деш керек, чоң ата. Таксим бей, сиз чоң ата болуу үчүн аябай жашсыз да. Рейхан, Жүр кетели биз. Рейхан! Кана? Жүрчү. Угуп атам Таксим бей. Каяка жоголуп кеттиңер баарыңар? Баланы жалгыз калтырбагыла дебедим беле? Апасы жанындагы, мен ашканадан чыга албайм да. Жахиде каякта отурап ал жөн эле. Кечке мал чыгып кеткен, кайра келген жок. Каяка кетти? Күйөөсү деген саткын неменин жанына кеткен болсо айт кой, убары болуп кайтып келбесин. Чын эле билбейм Таксим бей, эмне десем да калп болуп чыгышы мүмкүн. Бир канча убакыт жашап турсаң болот. Ушундайды. Акыры сен да үйлүү болгон турбайсыңбы? Ушуну эңсеп келчү эмес беле, кесиңдеби? Чарбадан буюмдарыңды алдырып коем. Ооба, албетте, шашпай алсак болот. Жанында бир аз кийим-кечегим бар. Бул жерде Корлуудагыдай жашоо эмес, Жахиде. Кызматчы деген жок, өзүң кыласың баарын. Үй жумуштары баары сенин мойнуңда. Тамак жасайсың, кир жууйсуң, кийим үтүктөйсүң, үйдү иретке келтиресиң, баарын өзүң жасайсың. Мүмкүн болсо меникин кошуп туруп. Ал эмне дегениң? Күйөөмсүң да, албетте баарын кылам. Бирок бүгүн пицца алдырып келсек болобу? Сен өзүң үчүн алдыра бер. Мен бир жакка кетем. Каяка барасың? Сыртка. Ушул убактабы? Бала үчүн бул үйгө келгениңди эсиңен чыгарба. Менден отчет алууга сенин акың жок. Эстетип турам муну. Макул жаным, мен болгон кеч келесиң деп сурайын дегем, ошол себептен эле. Болушу мүмкүн, күтпөй эле кой. Баса. Пиццаңды жеп бүткөндөн кийин көйнөктөрүңдү үтүктөп коесуңбу? Албетте. Аялды сураштырып чочутуп албайлы, кардар сыяктуу мамиле жасайбыз. Кааласаң үлгүлүү үй бүлө болуп көрүнөлү. Ук мени, тапканыбызда да антип такып сурак калбайсың. Жашыруун иш жүргүзөбүз. Буйругуңуз так аткарылат, жолбашчым. Башка эмне каалайсыз? Жесур, бул тамаша эмес. Суранам. Бул аял бизди күзөтчүгө алып барат. Эгер биз абайлап иш кылсак. Мен дагы ал адамды тезирээк тапкым келет, ишен мага. Анан да сен баса турган жолдон мен эбак эле өткөнмүн. Ошол себептен менин ишиме аралашпа. Планды бузба, ошол жетет мага. Саламатсызбы, бизге бир бөлмө керек эле. 2. Макул анда, бизге бир кишилик 2 бөлмө берсең, Сураныч. Тилекке каршы мейманканабызда бош бөлмө жок. Той болуп жатканына байланыштуу баары толуп калды. Бирок эртең 1-2 бөлмө бошогону турат, той бүтөөрү менен. Айым, түшүнүп турам сизди, бирок биз да тойго келген коноктордонбуз. Бөлмөлөрүбүз брондолгон, карап көрсөңүз, Сураныч. Албетте, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Жесур Алемдар уулу. Сен эмне кылып атасың? Брондолгону көрүнбөй жатат. Анда жаңылыштык болгон окшойт. Айрыкча ушундай бир мейманкананын жаңылыштыгы жөн жерден болбосо керек. Себеби бардыр деп ойлойм. Администратор менен сүйлөшсөм болобу? Күтүп турабыз, убактыбыз көп. Албетте, 1-2 мүнөт күтүп турсаңыз. Сөзсүз түрдө бөлмө алышыбыз керек беле? Жөн жай эле басып жүрө берсек, ошондо шек жаратмакпыз. Тиги кыз, ошол. Ким? Могу. Демек, тойдо кызмат кылат. Мүдүр бей резервдеги бөлмөнү сиздерге берүүмдү өтүндү жана жаңылыштык үчүн кечирим сурады. Эч нерсе эмес, чоң рахмат. Бирок 2 эмес 1 бөлмөбүз бар, маселе жаратпаса керек. Чынында Жок, жакшы болот. Паспортторуңуздарды алсам болобу? Алыңыз. Чынында мен үчүн маселе жаратат. Башка эмне кылмак элек?
Bir tün biri-biribizге чыдайбыз да. Жесур, тиги кийимдерибиз кандай болот? Бул кебетибиз менен тойдо элдин көңүлүн бурабыз да. Сизден бир нерсе сурайын дедим эле. Жолдо келатып чемодандарыбызды жоготуп алдык эле. Тойго келгенден кийин бул кийимдер менен кирбейбиз да албетте. Ошол себептен жакын жерде тойго ылайык кийим-кече сата турган дүкөн барбы? Жесур ага чалып атсаң ал бүгүн келбейт. Неге? Шаардан алыс кетиптир. Жакшы. Сухан айым экөө чогуу. Чын элеби? Эмне кылышат экен алар чогуу? Сүйүнгөнүңдөн билеп жибереби деп күттүм эле. Неге? Сага эмне болду я? Эмнени ойлоп атасың? Эч нерсе, жакшы элемин. Көрүнүп турат. Кемаль. Чөп бар го, ит уйгак деген. Ошонун жити менен үйдү тазалап койсокпу? Туздуу суу менен жууп чыгайын бүт баарын. Рыза деген эшек кеткени менен анын терс энергетикасы менин тынчымды алып жатат. Буулугуп чыктым тим эле. Чын эле эмне деген акмак адам ал? Түшүнүксүз киши. Чыгарган акчаларды. Эч кандай акча жок сага. Эмнеге? Биринчи бөлүгүн бүгүн бермек элең го. Уурлук кыла элек болчумун. Анда бүгүн кылдым сенин айыңан. Бул күнгө чейин таксин курулууда үчүн жасагандарыңдын жанында урлук эмне кеп бекен? Сөз бар го. Банка ачканга караганда банкка урлукка кирүү кылмыш эмес. Таксин курулууданы тоногонуң ошол сыяктуу эмеспи? Уурунун жазасын ууру берет. Салих, эмне антип карап атасың? Ук, корко баштадым. Эмне болду? Мени өлтүрөсүңбү эмне? Эсиңдеби мага эмне деп айтканың? Эркин болгуң келеби? Болгум келет албетте. Албетте. Ар бир кул ээсинен кутулгусу келет деген болчусуң. Бирок кийин өзүңдү төрө мени кул кылдың. Сен эмнелерди айтып атасың? Төрө кул деген сөздөрдү экөөбүзгө карата кантип айтып жатасың? Биз өнөктөшпүз да. Чогуу иш кылып атпайлыбы? Мен сенин айтканыңды кылайын, а сен каалаганыңдай жаша. Эгер айтканыңды жасабай койсом, коркут, башыңды жулам, асып коем, же кесип салам деп атсаң, чогуу иш кылганыбыз кайсы? Түшүнбөй калдым мен. Сен барып өзүңө башка кул тап. Салих, Ук, биз бир келишим түздүк. Оюнду бузган болбойт. Оюнду биринчи сен буздуң. Сага ишенип ката кылган экенмин. Сенин сөзүңө ишенип, эмне деген батка ката кылдым. Сен аңко, келесоо болуп атсаң, мен эмне кылайын? Оозуңа карап сүйлө, мурдуңду сындырып салам азыр. Туура эмес кылып атасың, Салих. Сага акыркы эскертүүм болсун. Эскертип жатасың. Ошондойбу? Сенин лопузаларың менин көздөрүмдү коркута албайт. Ойгондум мен эми. Ойгондум. Ойгондуңбу? Ойгон. Кутмантаң анда. Ким ойготту сени? Же көптү билген кызыңбы? Сага окшогон акмактар мага эч нерсе кыла алышпайт. Түшүндүңбү? Эмнеге? 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 Айт. Кана айт. Жоогунда билесиң го. Себеби менин бетим ачылса, сеники да ачылат. Мен күйө турган болсом, сен да жок болосуң.
Тиги жерде. Көзүңдү аялдан алба. Анчалык эмес эми билдирип коесуң. Бул жерден чыккандан кийин артынан аңдайбыз. Анан Же тиги кишиге алып барат, же айтып берет. телефон алганыбызда го батире таап алмакпыз. Колуңдан келсе жаса. Бош отурбай бир ишке жараган болосуң. Кош келиңиздер, алыңыздар. Рахмат. Газды албаганбы? Алыңыз. Рахмат. Кечиресиз. Той саат канчага чейин болот? Саат 4-кө чейин болот. Оңой эмес бекен мындай иштер. Ой, Корхан, ой. Жок, антпейт. Антпейт, Корхан андайга барбайт. Антпейт ал. Бул мырзанын ичкенден мага да берип коесуңарбы? Чөнтөгүмө туура келчү болсо албетте. Мен төлөйүн. Рахмат. Билесиңби, сен эч атаңа окшобойсуң. Күн менен түндөй айырмаңар бар. 30 жылдан кийин бул жака келсең бизди жакшы тааныйт экенсиң да. Ооба, ошончо убак бою камактагы адам үндө эмес, сезимдерди уга баштайт. Сүйүүнү, ачууланууну, жек көрүүнү, напсини. Бул жөнүндө сезимдерди таанып билгениң адамдарды тааныганың дешкен экен. Ой, мен өзүмдү тааный албай турам ушул тапта. Себеби өзүң жөнүндө дайыма бирөөлөрдөн угуп келгенсиң. Бала, байке, күйөө болом деп жүрүп, Корханды унутуп койгон турбайсыңбы? Анан да ата болом жакында. Жакшы ата болооруңа ишенем. Зафер уктары менен үй жымжырт болуп калат турбайбы, Таксимбей? Бирөөгө экөөсү сүйлөөгө да зар болдум. Бул үйдөгүлөр болсо менин бетиме да карашпайт. Жаныңызга отурсам болобу?
Адалет айым бул жерде болгондо азыр биз ушинте отурбасак керек эле. Муну эмнеге айтып жатасың эми? Жөн эле оюма келип кетти. Биз Адалет айым менен жакшы тил табыша алчу эмеспиз, Таксим бей. Мени атаандаш катары көрдү окшойт. Менин оюмду сурачу болсоңуз, менимче ал сизди абдан кызганчу. Сага ошондой туюлса керек. Адалет дайыма баамчыл. Менин бирөөгө кыйшык көз менен карабай турганын да жакшы билет. Албетте, ага сөз жок деңизчи. Эми биз аялдар кызыктай макулук экенбиз да. Кызганчаак адамбыз десек да туура болчудай. Сүйүп калсак ого өтер. Өтө сүйгөн үчүн башы баледа калбадыбы? Бирок бул жакында бүтөт. Үйүнө кайтат. Буюрса, Таксим бейим, буюрса. Күтүү деген эмне экенин мен өтө жакшы билем. Адам көздөн ыраак болсо, көңүлдөн да ыраак болот экен. Макул. Анда сиздин тынчыңызды албайын. Жакшы түш көрүп жатыңыз. Апакең акылынан адашты окшойт. Жок. Атаң андай ишке барбайт да. Анын көзү менден башка эч кимди көрбөйт. Ошондойбу? Бул жер Дублин го, көбүрөөк коюлуптур. Жесур мунун канчанчы болуп кетти? Эсептеген жокмун. Канчанчы? Сен эсептедиңби? Сен сөзсүз эсептедиң да. Кана айтчы, канчанчы болду? 5-чи. Азаматсың. Мен оюмча ашыкча ичип койдуң окшойт. Кааласаң токтот эми. Ооба, токтотоюн. Өзүң бил, мен сени ойлоп айтып жатам. Мас болуп калба болгону. Сен эмнеге ичпей жатасың? Бирөө уна айдаш керекпи? Карасаң биз эле отурабыз. Мени бийге чакыр дегендин суканчасыбы? Өзүбүзгө көңүл бурдурбаш керек дегендин суханчасы. Көңүл бурдурбаш керек. Tükendim içinde biliyorum. Bitirdim kendimi görüyorum. Seni unutamıyorum. Seni düştüğümü gör
Seni ben sevdim. Seni hep bildim. Gel beni kurtar, düştüğümü görmeden. Gel beni kurtar, boğulduğumu bilmeden. Ve elimde bir cinayet, kalbim Hem ne oldu? Selmaga bирөө чалып атат. sildim evet, üstümde cesetleri. Seni seviyorum. Seni Ой Кудай, буттарым үзүлмөй болду. Али канча саат алды да? Эми эле сагына баштадыңбы? Бир аз күтүшүң керек болот. Эртең менен 10дордо чыгам бул жерден. Бош орун менен жаныңа барам албетте. Башка кайда бармак элем? Муну карасаң, мен сагынбай коймок белем. Мейли, сен жакшылап жатып сал. Эртең менен көрүшөбүз. Бая күнкүдөй унутуп калчу болбо. Эшикти эч кимге ачпа, макулбу? Көрүшкөнчө. Тиги менен сүйлөштү. Эртең менен саат 10до бул жерден чыгып, ага бармай болду. Ошондой да. Көз ачып жумгуча канча маалымат топтоп келе калдың. Куттуктайм. Сен бирөөлөргө көз кысып отурган кезде биз иштедик. Мейли эме, кызыккан нерсебизди билгенибизге караганда бул жерде калуунун мааниси калган жок окшойт. Ишти эртең баштайбыз. Барып жат. Ошентем. Азыраак ич. Шишелердин курчап турган айлана чөйрөгө тийгизген терс таасиринен улам изилдөөчүлөр шише колдонууну биротоло жок кылуу максаттарын көздөшөт. Мен сага күтпө дебедим беле. Эмне кылайын анан? Уктай алган жокмун. Ичип алгансыңбы? Чогулуш кимдер менен болду? Мейманканада өттүбү? Сага эмне, Жахиде? Билбейм, жөн эле бул саатта эмне болгон чогулуш болду экен деп кызыгып атпаймынбы? Жахиде, мен сага чогулушум бар деген жокмун. Мен сага ишим бар дедим. Анан да менин ишим менен сенин ишиң эмне? Бар укта барып. Салам. Салам. Жаныңа отурсам болобу? Капа болбо, мен кетейин деп аткам.
Seni aябай сагындым, Корхан. Селен. Эмне? Эмне болуп атат? Ким ал Селен? Сен менин төшөгүмдө эмне кылып атасың? Сен менин көзүмө чөп салып жүрөсүңбү? Жахиде, сен эмне деп атасың? Чыгып кет. Билгем, сен бүгүн да тиги аял менен бирге болдуң. Жахиде дейм, төшөгүмдөн, бөлмөмөн чыгып кеткиниң. Сага жакпай атса эртең тургундагы кеткиниң. Кудай жазаңды берсин. Жазаңды берсин. Niye yaptı bunu bize? Ал жамандыкты кантип бизге жасадың? Her şey çok... Азыр баары башкача болмок. Niye söyle? Эмнеге айткан жоксуң? Айтсам эмне болмок эле? Эмне өзгөрмөк эле? Her şey. Бүт баары. Бүт баары? Кандайча бүт баары? Бир заматта башка киши болуп калмак белең. Мен сүйгөн кишиге айланып калмак белең. Ben seni... Мен дале сен сүйгөн кишимин. Жок, андай эмессиң. Өзүңдү сырттан карап көрсөң. Сен таксин коруудагы окшоп калдың. Байкап атасыңбы? Ben asla... Мен эч корулуда сыяктуу болгон жокмун. Келгенден бери атамды жаналгыч дедиң. Ошондойбу? Өзүң деле аны өлтүрүп кое жаздадың го. Өлтүрмөксүң. Ama ya... Бирок өлтүргөн жокмун. Макул. Кел баарын артка кайтарып көрөлү. Макул, мен сага айттым дейли. Жесур, мен кош бойлуумун. Жакында балалуу болобуз. Кел баарынан баш тарт. Бул жерден кетели. Бул жака эмне үчүн келгениңди унут. Эмне үчүн жашообузда пайда болгонуңду унут. Өч алууну, ачууну унут. Жаңыча жашоо баштайлы. Бир үй бүлө куралы. Жөн гана Жесур Сухан бололу. Балабызды чогуу чоңойтолу. Эмне деп жооп берер элең? Сага муну айтпайм. Себеби бул мүмкүнчүлүктү мага ыраа көргөн жоксуң. Çünkü... Анткени өтө кеч. Балким андай эместир. Балким дали мени тандашың мүмкүн. Дали мурдагы Жесур боло алышың мүмкүн. Боло албайм. Olamaz. Боло албайм. Эмнеге? Эмне үчүн, Жесур? Эмнеге боло албайсың? Çünkü annem... Анткени апам өлдү.
Sen bolso биздин балабызды өлтүрдүң. Sen de атаң сыяктуу киши өлтүргүчсүң. Дайыма күнөөнү башкаларга аударып турасың. Сенин эч күнөөң жок, ошондойбу? Тиги апаңдын өлүмүндө сенин да күнөөң болсочу? Ойлосоң, эгер апаңды бул жака алып келбегениңде, ушул өчү алуу планын ортосуна таштап койбогонуңда, балким азыр тирүү болмок. Муну ойлобой койгон бир да күнүм болгон жок. Өзүмдү күнөөлөбөгөн. Бул менин түшүм болуп калса гана дебеген. Бир көз ирмемде болбой жатканын билесиңби? Жесур, мен кечирим сурайм. Андай дегим келген эмес. Мен жөн гана... Жок, туура айтасың. Сен туура айтасың. Дал ошентип эле айттың. Менин катам болчу. Катамдын акысында ушинтип төлөмөй экем. Жесур. Баары эми башталды. Мен алдырган жокмун. Сага жалган айткан болчумун.